Президент Садыр Жапаров Алтын заводтун жаңы ишканасына барды. Садыр Жапаров бүгүн 26 июлда мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизминин алдындагы Алтын Кыргыз зергерчилик заводу ишканасынын базасында түзүлгөн Кыргыз алтын ювелир пром жаңы ишканасына барды. Бул туурасында маалыматты президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Садыр Жапаров технологиялык процесс менен таанышып, өндүрүш жайларын, ошондой эле чынжыр токуу, механикалык куюучу жабдуулар менен зер буюмдардын модельдерин прототиптештирүү боюнча роботтоштурулган принтерди көрүп чыкты. Президентке жаңы ишкана атамекендик зергерчилик өндүрүштү калыбына келтирүүгө, өндүрүш базасын модернизациялоого, иштеп жаткан зергерчилик заводдорду жана сатуу түйүндөрүн реконструкциялоого, ошондой эле бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталгандыгын маалымдашты. Мындан тышкары аталган долбоор өлкө ичинде дагы, чет өлкөлөргө дагы атамекендик өндүрүштүн зер буюмдарын сатуу боюнча дүң жана чекене тармакты жаңылоого багытталган. Учурда казылып алынган баалуу металлдарды өзүбүздөн иштетүү секторун өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү жигердүү каралып жаткандыгы белгиленди. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн алтын казуу өнөр жайынын көлөмүн көбөйтүүнүн жана мындай ишмердүүлүктөн максималдуу кирешени алуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле ал атамекендик зер буюмдардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу зарылдыгына көңүл бурду. Мамлекет башчысы жаңы ишкананын жетекчилигинин алдында 2022 жылдын 1-январынан тарта азыркыдай казылып алынган чийки затты экспортко кошумча нарксыз тазаланган куйма түрүндө чыгаруунун ордуна Кыргыз өлкөсүндө иштетилген алтындын көлөмүн көбөйтүү милдетин койду. Президент Садыр Жапаров баалуу металлдар өлкө ичинде иштетиле тургандыгы жана андан жаңы жумушчу орундар түзүлүп, бюджетке салыктын түшүүсү көбөйөөрү маанилүү артыкчылык экенин, бул мамлекеттин экономикалык саясатындагы приоритеттүү милдеттердин бири болуп саналаарын баса белгиледи, дешти мекемеден. Башкы прокурор сетевой маркетингке чара колдонуу керектигин айтат. Республикада сетевой маркетинг маселеси абдан актуалдуу болууда жана ошол эле маалда адам укуктары бузулуп жатат. Бул туурасында Жогорку кеңештин жыйынында башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Анын айтымында тармактык маркетинг боюнча кылмыш процессуалдык кодексинин негизинде чара колдонуу керек. Бишкекте дагы мындай маселелер бар. Баарын карап жатабыз, деп айтты ал. Атамекен фракциясынан депутат Бурун Аманова аталган маселе боюнча алдын алуу иш-чараларын жүргүзүүнү күчөтүү зарыл экендигин билдирди. Тилек Токтогазиев расмий түрдө Атамекен партиясына мүчө болду. Мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев Атамекен партиясына кирди. Бул туурасында социалдык тармактагы колдонуучусу билдирди. Тилек Токтогазиевке расмий түрдө Атамекен партиясынын күбөлүгү берилип, партияга мүчө болгон. Эске салсак, өткөн жылы 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Токтогазиев Атамекен партиясынын курамы менен шайлоого катышкан. Атамбаев 9-октябрдагы башаламандыкты уюштурган деп шектелүүдө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2020 жылдын 9-октябрындагы Ала Тоо аянтындагы башаламандыкты уюштурган деп шектелүүдө. Бул туурасында жактоочу Замир Жошев билдирди. Жактоочу шек саноо боюнча билдирүүдө эмне тууралуу жазылганын мындайча айтып берди. Атамбаев Өмүрбек Бабанов, Фарид Ниязов, Темирлан Султанбеков сыяктуу саясатчылар менен сүйлөшүп алган. Алар медиа форум имаратынын жанында элди чогултуп, Ала Тоо аянтына бийликти басып алуу үчүн алып барган. Ошол эле учурда алар эски аянтта эски саясатчылардын бийликке келишине каршы болгон эл чогулуп турганын билишкен. Атамбаев топтошкон элди агрессияга үндөп, таш ыргытуу, курал колдонуу сыяктуу элементтери бар массалык мушташка себепчи болгон деп жазылганын айтты. Жошевдун жазганына караганда, Атамбаевдин катышуусундагы митинг Ала Тоо аянтында өтүп жатканда ал жерге агрессивдүү адамдар эски аянттан келишкен. Алар тынчтык митингин өткөрүп жаткандарга кол салышкан. Атамекен партиясынын мүчөсү Тилек Токтогазиев жаракат алган. Белгисиз адамдар мурдагы президент менен Сапар Исаковдун автоунаасын аткылаган. Кийин Өмүрбек Бабанов менен Өмүрбек Текебаев 9-октябрдагы митингдин артында экс-президент Сооронбай Жээнбеков турат деп айтып чыккан, дейт жактоочу. Эске салсак, 2020 жылы Жогорку кеңеште өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, 5-октябрда өткөн митинг Ак үйдү басып алуу жана бийликти алмаштыруу менен аяктаган. Сооронбай Жээнбеков октябрь айынын ортосунда кызматын тапшырып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыяланган.
Орхан Инандыны 22,5 жылга эркинен ажыратуу сунушталды. Анкара прокуратурасы Орхан Инандыны 15 жылдан 22,5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууну суранууда. Бул туурасында Түркия басылмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Орхан Инандыга куралдуу террористтик уюмду башкарган деген айып тагылып, прокуратура бул ишти сотко өткөргөн. Түркиянын тургуну Орхан Инанды 1995 жылы Кыргызстанга келип, 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алган. Ал Сапат билим берүү мекемесинин президенти болгон. Эске салсак, Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгон. 5-июлда Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Орхан Инандыны атайын операциянын негизинде колго түшүрүлүп, Түркияга жеткирилгенин билдирген.